Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Регламент маселеси боюнча өтө көп бузуучулар чыгып атат. Мына бүгүн экинчи, үчүнчү окууда кабыл алып койсок аябай туура болот эле. Бул боюнча дагы бир топ юристтер өзүнүн билдирүүсүн соц тармактарда айтып кетиптир. Ал жөнүндө дагы кичине комментарий берип кетейин. Бул мыйзам 6-чы чакырылыштын депутаттары биринчи окууда кабыл алып туруп, анан 7-чи чакырылыштын депутаттарына өткөзүп берди. Демек, баары эле мыйзамдуу, эч мыйзам бузуу жок, бар өз жолу менен келип атат. Ал эми экинчи окууда эмне үчүн көптөн бери кармалып калдык, эмне үчүн 6 айдан бери чозулуп кетти, буну эми Медер Кубанович өзү дагы айтып кетти. Ар бир депутаттын сунушун, ар бир депутаттын пикирин угайлы, көрөйлү, бардыгы ошо катышсын дегенге байланыштуу ушинтип чозулуп кетти. Биз го даяр элек бул мыйзамды кабыл алганга будан да эртерээк убакта. Эми мыйзамга өтсөк, урматтуу депутаттар, мына азыр чыр чыгып атат, көрүп атасыздар, бири-бирибизге добуш берүү маселеси көтөрүлүп атат. Ал эле эмес, азыр добуш берип же бербей коюу маселеси көтөрүлүп атат. Бирден бир азыр жаңы регламентке кийинки сунушту киргизип атабыз. Бул Face ID жана отпечаток пальца, бармактын изин алкагында гана добуш берилсин деп атабыз. Мындайча айтканда, ансыз регистрация да болбойт. Отпечаток пальца болсун же Face ID болсун. Бүттү. Мурдагыдай бири-бирибизге добуш бербей токтоп калабыз. Мына ушунун алкагында бизге Корея мамлекети грант берип атыптыр. Ошол жерден урматтуу төрага сизде суранып кетет элек, батыраак ушул грантты ишке ашырып, ушул программаны ишке ашырып койсок жакшы болот эле. Бул дагы регламенттин түздөн түз иштеп кеткенине жакшы жол түзүлөт эле. Кийинки өзгөртүү, бул билесиздер, ковид учурунда бир топ жыйындар өтпөй калып жүргөн. Биз келечекте эгерде ковидтен да күчтүү нерсе болуп, такыр эле үйдөн чыкпай отуруп калыш керек деген бир оору болуп калабы же ушундай жагдай болуп калабы, анда биз өзүбүздүн исключительно ушундай случайда эле анда өзүбүздүн отурган жерибизден Zoom аркылуу же онлайн аркылуу өзүбүздүн жыйыныбызды өткөзгөнгө дагы мүмкүнчүлүктү түзүп берип коюп атабыз. Бул деген эртең эле бардык онлайн өтөт дегенден алыспыз, бирок өтө өкүнүчтүү мындай нерселер болуп калса гана ошондой өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Кийинки өзгөрүүлөр, ушу слайдта көрсөтүлгөн өзгөртүүлөр бул ушул 165 беренен практически бардыгына өзгөртүү кирилди. Көбүнчөсү ушул редакциялык характердеги өкмөт деген сөздөрдү министр кабинетине жана башка деген бир топ редакциялык алмашуулар практически 165 беренин бардыгына киргизилди. Ал эми мындай реалдуу эмнелер сунушталып атат. Конституциянын жаңы мыйзамына келсек, жаңы конституцияга ылайыкташтырып келсек, анда 120 депутаттын ордуна 90 депутат деген нерсе кирилип атат. Референдум мурда биздин карообузда болчу, ал азыр президентке биздин референдум өткөрүү жөнүндө сунушубуз гана киргизилет. Кийинкиси коалиция большинства деген түшүнүктөр болчу. Коалиция меньшинства, коалиция оппозициялык бөлүмдөр жана ошондой эле коалиция большинства деп ошондой эле өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын да бекитчү. Азыр андай нерсе жок, билесиздер, азыр болгону министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүн гана дайындоого макулдукту беребиз. Андан сырткары ишеним кат мурда жалпы залда дагы, анан комитеттерде иштечү. Азыр андай нерсе жок, биз ишеним катты эч кимге бере албайбыз. Ал эми кийинки өзгөрүү, бул азыркы көтөрүлгөн маселе жана макул, каршы, анан калыс деген дагы сунуштар кирилген. Сунуш кабыл алынса, калыс деген дагы мүмкүнчүлүк болот. Бирок жанагындай добуш бербей койгон моменттерди дагы эске алып койдук. Эгерде бир жолу добуш бербей жанагындай саботаж сыяктуу кыймылдар болсо, анда автоматтык түрдө ал эсепке алынбайт. Конституциянын түздөн түз беренесине ылайык 88 беле Тасанасбекович 86 беренесин эске алып, ошол түздөн түз өз действиясын алып кете берет деген сунушту дагы киргизип койдук. Мына айтайын дегеним, мындан ары так дана өзүбүздүн позициябызды билдирип кетебиз, же макул, же каршы. Эгер ошончолук эле билбесең, калыс берсең бересиң, бирок жанагындай добуш бербей койсоң, анда автоматтык түрдө компьютерлоң бияктан эле өчүрүлөт, бияктан эле блокировка болот. Кийинкиси, билесиздер, ошо кыйноолор боюнча улуттук борбору боюнча дагы
алар буга чейин ошол мүчөлүк алардын мүчөлөрүн шайлоо жана ошондой эле алардын алдын ала мөөнөтүнөн мурда дагы чакыртып алуу каралган. Андан сырткары атайын жана Союз МСУ деп коет экен, алардын дагы 2 жылда бир жолу бизге келип баяндамасын угузушат. Аны дагы биз киргизип койдук. Кийинки өзгөртүү депутаттык топ деген жаңы түшүнүк кирди. Аны билесиздер, эми конституция боюнча депутаттык топ түзгөнгө болот, бирок анын курамы 7ден кем эмес деп кирилди. Аны ошо комитеттин мүчөлөрү кабыл алышты. Кийинкиси мыйзамдары расмий чечмелөө. Буга чейин мыйзамдар расмий чечмелөөдө бизде аныкталган эмес эле. Bundan ары эгерде кайсыр бир мыйзамга расмий чечмелөө керек боло турган болсо, алар жогорку кеңешке кайрылат. Тийиштүү комитеттен каралат, ал жерден чечим кабыл алынып, анан жалпы залга чыгарылып, жалпы залдан дагы мыйзам түрүндө өзүнчө чечмелөө болуп чыгат. Кийинки өзгөртүүлөр, билесиздер, ушул биз БШКнын мүчөлүктөрүн шайлайбыз, акыйкатты эсептөө палатасын өзүбүздүн мүчөлөрдү беребиз, банктын, Нацбанктын дагы шайлоосунда катышабыз, ген прокурордункуна да катышабыз. Андан сырткары мына биз ушул акыйкатчысын дагы, анын дагы отчетун дагы угабыз жана дайындоосун дагы биздин механизм аркылуу өтөт. Кийинкиси министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жана аткаруу бийлик органдарынын жетекчилерин бошотуу тууралуу сунуштардын кароонун тартиби. Билесиздер, эми мурда коалиция большинства болуп, ал жерде бир аз башкача форматта каралчу, бирок биз дагы буну өзүгө калтырып койдук. Биз сөзсүз түрдө эгерде кабинет министринин өзү болобу же жеке өзүнчө министрлер болобу, алардын ишмердүүлүгү боюнча бааны биз сөзсүз түрдө беришибиз керек. Берип туруп, эгерде кандайдыр бир учурларда биз аны жумуштан кетсин деп дагы сунушубузду берсек, аны президентке сунуштайбыз. Ал аны карап чыгыш керек болот. Кийинкиси, билесиздер, буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы дагы эч кандай отчет берчү эмес. Бул ирет отчет эмес, угуу. Бир жылда бир жолу өзүнүн бул жакта докладын бере турган болот. Кийинкиси, депутаттардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотулушу боюнча бул жерде бир эле өзгөртүү. Мурда 30 күн жумуш иши болсо, азыр эми 10 жумуш иши болуп атат, эгерде жүйөлүү себепсиз келе турган болсо. Анан жана урматтуу депутаттар, башында айтып кеттик го, Face ID жана отпечаток пальца. Эми эгерде келбей турган болсо, иштебейм деп жүрүп ала турган болсо, анда эгерде регистрация кылбаса, мына ошол 10 күндү эсептеп туруп, 10 күн эч бир себепсиз келбеген болсо, анда мандатынан ажыратылганга өзүнө механизм түзүлүп калат. Ошондуктан мен ойлойм, жанагы программное обеспечение батыраак ишке ашырсак, Face ID менен отпечаток пальца менен регистрация кыла турган болсок, ошондо отчет кетет. 10 жолу ошону кылбай кое турган болсоң, анда мандатыңан ажырата аласың, анда депутат болуп иштебей эле кой деген механизмде. Мен ойлойм, бул программа киргенден кийин залда кворум ар дайым болуп турат, жумуш дагы жакшы жүрүп турат. Анан жана мыйзамды да кабыл алып атканда дароо эле уктукпу, дароо эле кабыл алып тургандай механизмде киргизип койсок, ошондо жанагындай талаш тартыш дагы болбойт эле. Кийинкиси, депутаттын мандатын кайра чакыртып алуу жөнүндө сунушту жогорку кеңеш тарабынан кароо тартиби. Билесиздер, бул дагы конституцияга кирип калган. Бирок биз ар бир мандат бул оюнчук болбош керек. Бул эл өкүлү, эл шайлагандан кийин бул механизм дагы колдон келишинче мындай карап чыктык. Оор кылганга аракет кылдык. Анткени эртең бул жакта позициясы оң болобу, сол болобу, анан аны туура эмес болуп калса, кандайдыр бир күчтөр аны мандатын жөн эле каалагандай калчылдап алып койбош керек да. Биринчи кезекте ошол мандатты эл бергенден кийин эл өзү чечиш керек. Кандай деп айтып атабыз? Депутаттар одна мандаты менен келгендер өзүнүн округунан 50%-дан кем эмес добуш топтош керек. Добуш топтогондо дагы ал жөнөкөй добуш эмес, ал ЦИК аркылуу бир жылдын ичинде ошол шайлоочу катары катталган шайлоочулардын гана тизмеси болуш керек. Мындайча айтканда, жаңыдан алып келип алып, бүгүн эле оптом ал жака бир кишини тыга коюп, кыла турган механизмден алыс болуш үчүн ошо бир жыл аралыгында шайлоочу катары катталыш керек деп атабыз. Андан сырткары ал уюштуруучу топ сөзсүз түрдө Минюста өзүнүн билдирүүсүн жасаш керек. Биз ушундай уюштуруучу топ, ушундай механизмди баштадык деп БШКга жана Минюска өзүнүн жана сунуштарын айтып коюп туруп анан баштайт. Эгерде одномандатный округда 50 миңден өйдө добушту топтоп келе турган болсо, анда бизге жогорку кеңешке сунуштайт.
Жогорку кеңеште комиссия түзүлөт, ал комиссия карап чыгып, андан кийин палатага жиберет. Палата общий бардыгыбыз ушул жерде депутаттар чечим кабыл алынат. Ал эми партиялык боюнча, партияны туура түшүнүш керек. Если одномандатный болсо, ал бир округтан чыгып атса, партиянын келген депутаттар алар бүткүл Кыргызстан боюнча шайланганга байланыштуу. Бүткүл Кыргызстан боюнча 50 миңдүү мындай топтош бир аз жеңилирээк болуп калат. Ошого байланыштуу биз башка норма менен кеттик. Партия менен келгендерге добуштун саны, жана чогултуп аткан добуштун саны эң аз алып келген партиянын добушуна тең болуш керек. Бүгүнкү күнү Иман Нурунун добушун 70 миңдин тегерегинде, мына ошо 70 миңдин тегерегинде добушту эгер топтой турган болсо, аны жанагындай айткандай эле Минюска биринчи уведомление кылып, БШКга дагы уведомление кылып, ал жерден списоктун бардыгын реальный жана шайлоочу шайлоо эмеспи такталгандан кийин сөзсүз түрдө эми партиядан келгенден кийин, урматтуу депутаттар, партиянын да бул жерде салымы болуш керек. Ал партияга жөнөтөт. Анан ал жерден партия дагы өзүнүн чечимин чыгарып туруп, андан кийин гана жогорку кеңешке түшөт. Жогорку кеңешке түшкөндөн кийин жана айтылгандай механизм менен комиссия түзүлөт. Комиссиядан кийин анан кайра жалпы палата өзү чечет. Мен ойлойм, бул мындай механизм бир жагынан татаалыраак, анткени депутаттын мандаты жөн эле каалагандай алына бербеш керек. Ал үчүн негиз болуш керек, реалдуу негиздер болуш керек деген механизмди иштеп чыктык. Кийинкиси бул комитеттер боюнча. Урматтуу депутаттар, мына 6 айдан бери иштеп атасыздар, комитеттерде көрүп атасыздар. Кээ бир комитеттерде саны 6 бойдон эле калып калып атат да. Биз жетекчилери 3-4 киши кылып койгонбуз. Төрага, анан 3 замы деп. 4төө үстүдө отурса, иштегендер жөнөкөй члендер 2 эле болуп калып атат. Ошого байланыштуу биз комитеттердин саны 8ден кем эмес болуш керек деп атабыз. Ошондо комитет реалдуу түрдө иштейт, комитеттин дагы ишмердүүлүгү мындай жакшы жүрөт эле деген негизде 8ден кем эмес деп киргизип атабыз. Андан сырткары чоң фракциялар бир эле комитетке баары кирип албаш үчүн бир фракциядан 5тен кем эмес гана өзүнүн өкүлчүлүгүн бере алат. Ошондо дагы жанагы сакталат баланс. Баланс сакталып, ар бир комитетте дагы өз орunu, өз ойдогудай ишмердүүлүгү жүрөт деген мааниде кылып жатабыз. Кийинкиси жогорку кеңештин жыйналыш күн тартиби боюнча жана дагы бир топ өзгөртүүлөр киргизилди. Мен эми анын баарына токтоп отурбайм. Сиздерге таратылган документтерде бардыгы бар. Айтып кетчү нерсе, бул жерде ката чыгып калыптыр, жанагындай редакциялык каталар деп айтылып атат. Ал жерде редакциялык каталар жана ө деген биздин өзүбүздүн кыргызча алфавиттин негизинде бир топ компьютерлар 2013-жылкы жазылып калган экен. Мына ошолордон ачылбаган негизинде распечатка кылганда ошентип ө көрүнбөй келген. А негизи карап көрсөңүздөр, анын баары камтылган, баары каралган, баары ой жайы менен келатат. Негизинен, урматтуу коллегалар, жалпысынан айтканда ушул чоң-чоң өзгөрүүлөр, анан калганын бардыгын комитетте да жакшы талкууладык. 3 саат, 5 саат отурдук го. Мен ойлойм, суроолор болсо, суроолордун алкагында чечип кете берсек. Негизинен баяндамам бүттү. Эгер суроолор болсо, уруксат берсеңиздер, ордума отуруп ошол жерден жооп бергенге уруксат берип коюңуздар. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар.